Ардагер Касымбай Жолдошев 92 жашта. Ал быйыл 9 майды кубаныштын көз жашы менен 76 жолу тосуп алат. Согуштун апатына бой таштап, жыргал заманды орнотуу үчүн кан майданга кырчындай 17 жашында аттанган. Улуу агасы армияга алынып, андан туп-тура 1 жыл өткөндөн кийин Касымбай Жолдошевго да чакыруу кагазы келет. Эли жерин коргоого шай турган биздин каарман бир топ жаш уландар менен кошо мекенди коргоо милдетин алып жөнөп кетет. 2 жыл чек арада кызмат кылып, андан соң душманга каршы күрөшүү үчүн майданга кирет. Япондар Манчжурия Кытайга карайт да. Манчжурияны басып алган экен. Ошону Кытайларга бошотуп бериш болуптур, биздин тапшырма. О жерде Япониянын ишенген 1,5 миллион Квантунский армия деген армиясы турган экен. Ошого каршы биз кирдик анан. Maksat oşo Manchuriya provinsiyası bizim Kırgızistan'ca var iken teritoriyası. Oşonu Kıtay'a boşaltıp verdik için. Oşonu boşaltıp verdik. Soğuşa girdik. Mudazyan, Mugden degen şehirlerini boşalttık. Согуштун ар бир катышуучусунун мүдөөсү жеңиш болгондугу үчүн 1 мүнөт эс албай күнү-түнү күрөшөт. Жада калса тамак аш жетишсиз болсо да бөтөн жерден суу нан жетирген эмес. Анткени азыктар аркылуу уу берилип калышы мүмкүн деген коркунуч болгон деп эскерет ардагер. Күрөш учурунда ата-энең, жакындарың эч ким оюңа келбейт. Ар ким өз жанын аман калтыруу менен алектенип, өмүр өлүм ортосунда күн өткөрүп жүрдүк. Айлананын ызуучусунан көкүрөктөгү шерденүүнүн деми менен бутума ок тийгенин да байкабапмын. Кийин сездим дейт Касымбай чоңута. Söğütlerimden nime ölüp ketken iken Kuda'nın emri menен. Ana ошондо эле мен ойладым. Мен ыраны болбой эле коеюн. Ушу ойдон ок тийбесе Куда кааласа. Ушуну мен айтпай эле коеюн дедим. Анан барып бир жерде путумду чечип, путум өл болгонун чечип отуруп, карасам суу кирди дедим да, жамгыр жаап турат. Кан экен. Buradan 2 sesire gelip kaldı. 5 sesire. Joldan ötüp yatıp öyle görüp kaldım. Ben şey, ne oldu dedi o şey şunu. Ötüğümü teşvik etken iken. Yani bir sana paytolumunu ayırıp durup ötük dişini açtı. Bir olsa şey, işte katımam kalıp bir. Kaçan diyen bir ben de öyle yerde bir ne olğanda da İsler hatta düşkön. Yani okta ne olğanda çoğunda o gelip atığında. Японияны талкалоо үчүн согушуп жүргөн жоокерлер Харбин шаарына жеткенде жеңиш үнү угулуп, немистер багынганын маалымдашат. Ошол күндөн эркиндик башталган. Бирок япон жоокерлеринин көпчүлүгү Токой тарапка качып, жергиликтүү калкты коркутуп, тамак ашын тартып алып, тынчсыздык жараткандыктан бул отрядка кайра тапшырма берилип, ошол качкындарды колго түшүрүү элди толук коопсуздандыруу жүктөлөт. Жеңиш туусун колго алып, СССРге келген Касымбай Жолдошев армияга кызмат өтөп 8 жылдан кийин гана өз жерине кайтат. Ардагер өзүнүн чогуу согуш таласына аттанган тең туштарын көп эскерет. Ноокаттын Шаңкол айылынан 6 бала бирдей жөнөдүк. Алар менен армияга келгенде текшерүүдөн өтүп, баарыбыз бөлүнгөн тараптарга жол алдык. Алардын кайсыл жакка кеткенин билбей калдым. Согуш менен алып урушуп чанда гана каталыштык. 8 жылда кайтып келсем, ар кимиси ар түрдүү жарат алып, кээ бирлери мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарын толуктап калыптыр деп кейит. Касымбай ата ошол тең туштарына арнап кагаз бетине ыр түшүргөн. 43 yanvarının 18'i Nookat'ta her ayından ciynap bizdi. Soğuşka jönöysüңөр dep Oyenkon tün işi Kızılkıyaga alıp geldi. 300'e çakırılgan Nookatlıktan, Şankol'dan 6 birde ulan edek. Assalam, Salı, Ergeç, Abdurrahim, Tölöndür. Azır da gözgel esnep, geleveret. Şankol'dan birge çıkıp bir gelgenmiz. Ten grubu namızga bek 6 jigit. Askerlik tatal işke üylöngönbüz. Bölünüp ketken geçeyim birge жүрүp. Касымбай чоңота өзүнүн бош убактысын теке кетирбестен Куран китеп, ошондой эле түрдүү адабий чыгармаларды окуп турат. Учурда каарманыбыз тууралуу 4
чыгармалуу китеп бар, ошондой эле өзүнүн калемине таандык болгон мына ушундай чакан 2 китепчеси бар. Алардын бири Жапардын тагдыры деген чыгармасына карыла турган болсок, бул Жапар аттуу каарман тууралуу жазылган, бул согуш мезгилиндеги генерал болгон. Учурда дал ушул китептерди жазуу менен дагы ошондой эле китептерди окуу менен убактысын өткөрөт. Дал ушул ыр жана китептер Касымбай атанын өздүк тарыхында жазылып калчу эмгектери. Ал эми ушул китептери өңдүү ардыгер үчүн баалуу болгон дагы бир нерсе жубайынын ага берген белеги. Мурунку убактарда жандай көргөн инсандарына сүлгү белекке берүү адат болгон. Аны канчалык көп сактоо туруктуулуктун белгиси катары түшүндүрүлгөн. Ардагер согуштан кайтып келген учурда байбичеси сүлгү белек кылат. Атайын майданда жүргөн мезгилде атап өз колу менен токуп жасаган. Бүгүнкү күндө байбичесинен калган таберигин бекитип сактап келет. Ушуну сизге атап койдум эле, Алла насип кылды. Ушуну алып койгон. Бопту алдым. Бир ай чалып жүрүп анан ойлонуп анан токто дедим. Ушуну кайра өзүнө берейин, сактап кой. Şu ekөөбүз канча жыл жашайбыз. Ошогочо турсун. Же сен каларсың, же мен калармын. Бирибиз калабыз да. Bir естелик болуп калсын десем, анан документтерди өзүнүндүкү, меники, şu документти бороп коюп койгон экен. Ушуга 70 жылдан ашты да. Жақсы барып келдіңбі? Қандай сабақтар жақшыбы? Жақсы оқып келдіңбі? Учурда Касымбай чоң ата небересинин колунда Ош шаарында турушат. Неберелеринин тынч жашоодо жашап, бактылуу өмүр сүргөнүнө ыраазы. Ар бир баштаган жумуштарына акыл айтып, кадырлуу карылыгын сүрүүдө. Чоң атам айтып отурса, көп нерселерди айтат, көп жакшы сөздөрүн айтат, насааттарын бизге жакшы айтып турат. Жакшы болгула деп айтат. Анан тууру жүргүлө, бирөөнүн акысынан этият болгула. Ошогон жакшы сөздөрүн айтып отурат. Анан өзү эшикке чыгып басып келип жүрөт. Жакшы карайбыз. Аяк-аяктарга ойнотуп келебиз, айландырып. Өзү басып келип, өзү бизди апарып алып келет кээде. Чыйрак жакшы өзүнө тың. Анан китептерди, газеталарды окуп отурат. Касымбай Жолдошов мындан тышкары эмгектин да ардагери. 40 жылдан ашуун колхоздо кызмат кылып, калкка кадыры сиңген. Мекенибизге эркиндикти, тынч жашоону, кең келечекти алып келген кадырлуу ардагерлерди сыйлап, баш ийип тазим кылууга ар бирибиз милдеттүүбүз. Толкунай Жунус кызы, Уларбек Мужиев, Ару таң көрсөтүүсү.